Студиябыда Лондон BBC Кыргыз кызматы, саламатсыздарбы. Элер алчара спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Орусиян президенти Путин жылдагыдай элге кайрылуусунда Батыштын Украинага байланышкан саясатын эки жүздүүлүк деп сындады. АКШда сот кара түстөгү кишинин өлүмүнө себепкер болгон ак түстөгү полиция офицери жоопко тартылбайт деп чечкен соң, атуулдук укуктар боюнча тергөө буйрулду. Өз алдынча ойлонгон роботторду жаратуу адамзатты жокко чыгарат деп эскертти дүйнөлүк белгилүү окумуштуу. Владимир Путин жылдагыдай элге кайрылуусунда Батышка чабуул коюп, Украинадагы абалга карата мамилесин сындады. Эгерде Украина саясий кризиске туш келбегенде, Батыш Орусиянын кубатын ооздуктоо үчүн башка шылтоо тапмак, деди Владимир Путин. Владимир Владимирович Путин. Путин залга салтанаттуу кирди. Бирок Россиянын экономикалык кризистен чыгышы кандай болот? Мунай баасынын төмөндөшү жана Батыштын санкциялары Россияны рецессияга түрттү. Россиянын калкка кайрылуусу жайбыракат жана Батышты айыптаган маанайда болду. Если бы всего этого не было. Украинадагы окуялар болбогондо деле алар Орусиянын өсүп бараткан мүмкүнчүлүгүн ооздуктоого башка себептерди табышмак. Ар дайым кимдир бирөө Орусия өтө эркин болуп кетти дегенде эле бул инструменттер ишке киришет. Президент Путин Крымдын аннексиясына өкүнбөй турганын айтты. Бул окуя санкцияларга себеп болгон. Путин Крым орустар үчүн ыйык деп белгиледи. Өлкөнүн экономикалык көйгөйлөрүчү. Президенттин айтымында санкциялар орустардын өз экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Путин абалдан чыгуу үчүн салыктар жеңилдээрин, орус бизнесмендери офшордук акчаларын мекенине кайтарса, эч кандай сурак болбосун айтты. Владимир Путинге кысым күчөп келет. Россияда инфляция тездик менен өсүп, рубльден долларга карата куну бир жылда 40%га төмөндөдү. Кремлдеги бир кайрылуу абалды жакын арада жөнгө сала алчу эмес. Бул кайрылуудан бир нече саат мурун Чеченстанда кармаш орун алып, кеминде 10 полицей жана 9 куралчан адам мерт болду. Владимир Путин согушкерлер чет жактан колдоого ээ болгонун айтып, чет өлкөлүк каршылаштарын Россияны бөлүп жарууга аракет кылды деп айыптады. Бир аптага жетпеген убакта ушуну менен экинчи жолу америкалык сот куралсыз кара кишинин өлүмүнө байланыштуу ак түстөгү офицер жоопко тартылбайт деп чечти. Бул жолу Нью-Йоркто, Лос-Анджелесте дагы нааразылык акциялары чыкты. Астма илдети бар Эрик Гарнерди камакка алуу маалында тыюу салынган ыкмада мойнунан муунта кармашканда ал дем ала албай каза тапкан. Бул видео Эрик Гарнердин июль айындагы өлүмү боюнча нааразылыкты тутантты. Анда ак полицей куралсыз афро-америкалыкты мыйзамсыз тамеки саткан үчүн кармаганы көрсөтүлгөн. Астмадан жапа чеккен Эрик Гарнердин дем ала албай жатам дегенин укса болот. 43 жаштагы жаран кийинчерээк ооруканадан көз жумган. Нью-Йорктун тергөөчүсү муну киши өлтүрүү деп сыпаттаган. Бирок жогорку сот полиция кызматкери Даниэл Пантелио кылмыш жообуна тартылбайт деген чечим чыгарды. Ал Рождество сыяктуу майрамдарды балдары жана неберелери менен белгилеп жаткан болушу керек эле. Эми анте албайт. Эмне үчүн? Анткени полицей туура эмес кылды. Анысы үчүн жоопко тартылган жок. Мындай ойлорду Нью-Йорктун Таймс скверинде митингге топтолгондор да бөлүштү. АКШнын юстиция министрлиги жарандык укуктар бузулуп-бузулбаганын аныктоо үчүн федералдык иликтөө жүргүзө турган болду. Биздин прокурорлор көз карандысыз адилет иликтөө жүргүзөт. Министрлик жергиликтүү тергөөдөгү бардык материалдарды карап чыгат. Бул окуя Фергюсондогу бир жума мурунку нааразылыктан кийин орун алууда. Ага жогорку соттун афро-америкалык өспүрүм Майкл Браунду аткан офицерди жоопко тартпоо тууралуу чечими себеп болгон. Жүрүп жаткан демонстрациялар Америка саясатчыларына чакырык таштады. Алар айрым коомчулуктар арасындагы ишенимди калыбына келтирип, расалык чыңалууну жөнгө сала алышабы? Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка жаңылыктары. Израилде мунай курунан миллиондогон литр май төгүлүп, эбегейсиз зыян алып келди. Бул өлкө тарыхындагы айланага зыян кылган эң ири кырсык деп айтылууда. Эйлат шаарынан 20 чакырымдагы куурду текшерип жатканда ал сынып кеткен. Май агы отуруп, коргоого алынган табигый паркка жетип калды. Аймак бир нече жылда гана калууна келиши мүмкүн деп айтылууда.
Ливандын ички иштер министри Ливанда кармалган кыз ислам мамлекети деп аталган топтун лидери Абу Бакр ал-Багдадинин кызы экен деп тастыктады. Министр кыз менен кошо кыска мөөнөт ал-Багдадинин жубайы болгон аял дагы кармалганын билдирди. Кечээ ал-Багдадинин аялы менен кызы Ливанда кармалды деген кабарды Ирак четке каккан эле. Филиппиндин чыгыш жээгинин тургундары өткөн жылдагыдан да катуу бороон келер алдында эвакуацияланууда. Хагопит деп аталган жаңы бороон кубаты саатына 230 км ылдамдыктагы ураган болуп жакындап келатат. Ал 6-күнү Самар аралына жетип калат. Британдык окумуштуулар Табиат тарыхы музейинде стегозаврдын сөөгүн дыкат иликтөөгө алышты. Натыйжада алар бул динозаврдын санариптик келбетин түзүп, салмагын, кыймылдарын жана жонундагы сөөктөрдүн функциясын аныктоого аракет кылышууда. Дала жылдардан бери илимий фантастиканын эрмеги болуп келген жасалма акыл эми чындыкка айланганы калды. Адамдын интеллектин туурап, андан да ашып бараткан компьютердик программалар кабатырланууга жем таштоодо. Атактуу физик Стивен Хокинг BBC менен маегинде жасалма акыл адам баласы үчүн аламатка айланат деп эскертти. Бул адам өмүрүнүн көп бөлүгүн техникага байланып өткөрдү. Эми ойду чечмелей алган жаңы программа аркылуу профессор Стивен Хокинг мурдагыдан да жакшыраак пикир алышып калды. Ал жасалма интеллекттин коркунучун баса белгилеп, компьютер кишиде ойлоно баштаса, бул адамзатка коркунуч деп эскертти. Менимче, толук жасалма интеллект иштелип чыкса, бул адам расасынын жок болушуна алып келет. Адам мындай интеллекти жасаса, компьютер тездик менен өзүн-өзү жакшырта баштайт. Кишилердин биологиялык эволюциясы өтө жай болгондуктан, алар менен атаандаша албай калат. Компьютерлер өнүккөн сайын машиналар адам гана жасай алган иштерди кыла баштады. Мисалы, бир күнү сизди айдоочусуз унаалар жумушка алып келип калат. Айрым интеллектуалдуу машиналар адамзаттын көйгөйүн чечүүгө колдонсо, кайсы бири аскердик максатты көздөйт. Дегенменен булардын баары адамдын көзөмөлүндө. Айрым эксперттер азырынча сарсана болууга негиз жок дешет. Стивен Хокингдин бир көз ирмеми 100 жылга тете. Менимче, бул мөөнөт ичинде аталган маселе тууралуу ойлонушубуз керек. Бирок дүрбөлөңгө түшүүгө себеп жок. Анткени адамга окшош жасалма интеллектке чейин көп убакыт бар. Ондогон жылдардан бери жасалма интеллект ойдон чыгарылган коркунучтуу түштөрдүн негизин түзүп келет. Британиядагы бир дагы окумушту кинодогудай дүйнөдө ойгонушубузду каалабайт. Эми спорт жаңылыктары. Премьер-лиганын башында турган эки команда тең кечээ жеңишке жетти. 3-0 эсебинде Тоттенхамды уткан Челси 6 упай менен лиганын башында турат. Экинчи орундагы Манчестер Сити болсо Сандерлендти 4-1 менен утту. 2 голду Агуэро киргизди. Арсенал 1-0 менен Саутгемптонду утту. Халл менен Эвертон 1-1 эсебинде тең чыгышты. Премьер-лигадагы оюндардын көркүн чыгарган футболист Арсеналдагы Алексис Санчес болду. Бул сезондо ал 13 гол киргизди. Тренери Арсен Венгер чет элдик оюнчу катары Санчес Премьер-лигадагы карьерасын эң мыкты баштады дейт. Чилилик оюнчу Барселонадан которулуп келгенден бери тез эле лигага ыңгайлашты деп айтышууда. Формула 1-де эмики сезондо бир катар өзгөртүүлөр болот. Спорттун жетекчилери жыйын өткөрүп, жарыштардын санын 19-дан 21-ге чейин көбөйтүүгө макулдашты. Кошумча 2 гран-прини Түштүк Корея менен Мексика өткөрөт. Ошондой эле жарыштарга 18-ге толуу элек айдоочулар катышпайт деген эреже киргизилди. Жасалма акыл демекчи, мындан ары бедес жаратууга адамдын кереги жок болуп калат окшойт. Президент Обаманын жаңы портретин карап көрүңүздөр. Вашингтондо санариптик технологиянын эң соңку ыкмасын колдонуп, президент Обаманын 3 черемдүү сүрөтүн жаратышкан. Андан соң аны өзүңүздөр көрүп тургандай, куюп койгондой кылып, 3 черемдүү принтерден гана чыгарып коюшту. Бул жана башка видеолор азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан башка жаңылыктарды дагы угуп, бүгүнкү радиосу дагы уга алсаңыздар болот. Сиздер менен мен Акчулпон Койчуева болдум. Саламатта болуңуздар.